Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен азыр Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине бара жатам. Бул жерде улуттун уңгусу болгон улуттук өнөрдүн келечектери билим алышат. Алардын арасында улуу британиялык Самуэль Грикс да бар. Самуэлдин кыргыз тилинде көркөм сүйлөп, кыргыздын обондуу ырларынан тартып, терме санат дастандарды кемелине келтире аткарып жүргөнүн өнөр сүйүүчүлөр жакшы билишет. Жаш сүйүү деген чагылган учкун, өрт болсоң өрттөй төчкөнүң өчүн. Самуэль аталган окуу жайдын 3-чү курсунун студенти. Кыргызстанга келгенине 3 жыл болду. Бул жылдар аралыгында билим алып жаткан окуу жайын экинчи үйүндөй көрүп, чын жүрөгүнөн жакшы көрөт. Биздин окуу жайым менин билим алган жерим, мага көп нерсе үйрөттү, көп достук бар. Менин устатым бар ушул жакта. Чын эле экинчи үйүм болуп калды. Аны дагы өзүмдүн үйүмдөй сүйөм да биздин окуу жайды. Кыргызстанга келип, 1 жыл ичинде ата теги билбеген уникалдуу өнөрлөрдү үйрөнүп, өзү үчүн жаңы дүйнөнү ачкан Самуэль мырза меймандос кыргыз пейилине, өнөрүнө, маданиятына арбалып, кайра эле кетем деген оюнан кайтып, биздин жерде мекендеп калган. Ой, кыргыз тили маданиятына болгон сүйүүм мени кармап калды. Ошол негизи келгенде мен ойлогом 3 жумадан кийин кайра Кытайга кетем депчи. Ал кезде мен Кытайда окуп жүргөн болчумун. Анан азыр Кыргызстанды сүйүп калып, кыргыз маданиятын, тилин сүйүп калып, анан болду, кетпейм деп чечиптим. Буюрса. Англияга барып кыргыз тили маданиятын, салттуу музыкасын, оозеки чыгармачылыгындай жайылтсам, ушундай бир тилек менен жүрүп атам. Же болбосо Кыргызстанда калып, анан дагы маданий чөйрөдө иштесем, жакшы болот эле. Самуэль мырза тил үйрөнүүгө өтө жөндөмдүү, билимге дилин төшөп, берилип окуйт. 3 жыл ичинде кыргызча көркөм сүйлөп, адабий китептерди окуп түшүнүү деңгээлине жетти. Манас эпосын окуп чыгууну кыялданат. Эң чоң кыялым ошол Манасты окуу жана англис тилине которуу. Бул менен эң чоң кыялым. Чынымды айтсам, азыр Манасты толук кандуу түшүнүүгө менин деңгээлим жетпей жатат. Бирок дагы аракет кылсам, буюрса түшүнүп кетем. Биз азыр комуз классына келдик. Бул жерде кыргыздын комузчусу Бек Алагушов азыр Самуэльге комуз чертүүнүн чеберчиликтерин үйрөтүп жатат. Самуэлдин өзгөчөлүгү башка балдардан угуу сезими аябай күчтүү. Бир көрсөтсөң, ар бир кайрыктын ар бирине көңүл буруп, күү кандай чертилет, кандай ойнолот, ошонун баарын жон тери менен сезип, сезүү менен гана ойноп келет. Самуэль учурда комуз, кылгыяк, чопочор, сыбызгы, темир ооз комузду чебер чертүүгө далалат кылып, бирге окуган тең туштары менен тең тайлаша окуп келе жатат. Самуэль 30 жашта, үй бүлөдө 6 бир туугандын кенжеси. Ата тегинде өнөргө жакындар жок болсо да, бала кезинен чыгармачылыкка кызыгып, негедир актер болууну самачу. Ырчылык кесипке ээ болом деп ойлогон эмес, бирок хоббиси катары ырдап калчу. Ошол бала кезинде ырдап жүргөн 50 ырлардын бирин бизге ырдап берди. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me as one who lived there, for she was once a true love of mine. Азыркы учурда Самуэлден ушул англис тилин үйрөнсөм деген окуучулар абдан көп. Азыр ошондой окуучуларыңыз сизди күтүп калды окшойт. Чуркаңыз эми? Макул, чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Макул, жакшы барыңыз. Башка тилди, башка маданиятты мындай коелу. Биз өз тилибизди канчалык билебиз?
өз маданиятыбыз, кыргыз дүйнөбүз менен канчалык таанышпыз? Бул суроолор мени ойго салды. Анткени улутту улут катары сактап кала турган тили жана маданият эмеспи? Данияр Амантур уулу, Кадыр Султаналиев, Керемет Сабыржан кызы, Замана студиясы, Улуттук 1 канал.